Эсептөө палатасы Аламүдүн районунун жергиликтүү бюджетинен 2022 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейинки мезгилдеги түзүлүшү жана аткарылышы боюнча текшерүү жүргүздү. Натыйжада 56 миллион 450 миң сомдон ашык суммадагы финансылык мыйзам бузуулар, анын ичинде бюджеттин киреше бөлүгүнүн мыйзам талаптарына дал келбестиги, милдеттүү төлөмдөрдү төлөбөгөндүгү, каражаттарды максатсыз пайдалануу, бирдиктүү казыналык эсепти айланып өтүү, курулуш монтаждоо иштеринен наркын жогорулатуу жана башка бухгалтердик мыйзам бузуулар аныкталды. Кошумча доходдор жана салыктардын түрлөрү боюнча жана башка салыктардын кошумча кирилбей калган түрлөрү боюнча финансылык чектен чыгууларды табышкан. Андан сырткары эмгек акылары боюнча эмгек акыга төлөнгөн жанагындай эмеле пул жөлөк пулдар боюнча табылган финансылык нарушениялар. Андан сырткары мамлекеттик сатып алуулар боюнча нарушениялар чыккан. Ушул чыккан нарушениялар боюнча айыл өкмөттөрү менен акимдин катышуусунда талкуу жүрүп, ордуна келе турган финансылык нарушенияларды биз буларга жазма буйрук менен милдеттендирдик. Ал эми ордуна келтире албагандарын биз юридикалык баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөздүк.